Үмүт телестудиясынын жаңы окуу жылына карата даярдалган жаңылыктар маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбекова жана кесиптешим Артур Тойгонбаев. Саламатсыздарбы? Алдыда ушул жана башка маалыматтарды кесиптештерим менен бирге назарыңыздарга сунуштайбыз. Алгач жума ичиндеги урунтуу окуяларга назар салыңыздар. Бул жылы университеттин жатаканаларында жаңы жыл майрамы өзгөчө шаң менен белгиленди. Ошмунун ректорунун милдетин аткаруучу болуп Кудайберди Кожобеков дайындалды. Билим алууга болгон кызыгуу бала чагымда эле калыптанды. Анткени бир тууган эжемди ээрчип жүрүп, 5 жашымда эле мектепке 1-класска бардым. Илимдин изги жолунда автордук көрсөтүүсүнүн алгачкы каарманы, медицина илимдеринин доктору, профессор Имамназар Тайчиев билим деген дүйнөгө болгон алгачкы кадамдарын мына ушинтип эскерет. Студенттердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон окутуучу, илим чөйрөсүндө өз орду бар адам. Ал эми өнөр ага Кудайдан берилген талант. Сиз байкадыңыз окшойт, бүгүнкү биздин каарманыбыз кандай болорун. Ал ар тараптуу. Бир гана мугалим, жазуучу, манасчы гана эмес, ар кыл аспаптарда ойной алган талант ээси. Илимдин изги жолунда автордук көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен. Көрсөтүүнүн каарманы физика техника факультетинин доценти Маралбек Өскөнбаев. Бүгүнкү каарманыбыздын башкалардан өзгөчөлүгү бир нече жумушту бир убакта алып кеткендигинде. Учурда агай окуу жайдын физика техника факультетинде 40 жылдан ашуун убакыттан бери окутуучу болуп эмгектенип келет. Андан сырткары бош убактысын ыр жазуу жана төрүлүү аспаптарда ойноо, манас айтуу менен өткөрөт. Мен ошму менен ошол агайдын айткан сөзүнө кошулам. Ошто жашап, ошмуда иштеп эмгектенгениме сыймыктанам деп. Ар бир адам жашоосунда максат кое билүүсү абзел. Так коюлган максат чоң мааниге ээ. Бүгүнкү биздин каарманыбызда ошол максатына жетүүгө талбай эмгектенген. Сиз да кыялдангандан, ойлонгондон, бийиктиктерди багындыргандан эч качан тайманбаңыз. Көрсөтүүнү мен Айганыш Туратбекова даярдадым. Кийинки илимдин изги жолунда көрүшкөнчө. Оксана Сагынбекова Талас областынан окуу жайдын дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине ички мобилдүүлүк боюнча окууга келген. Оксананын айтымында окуу жай ага өзгөчө таасир калтырган. Анткени ал ошму башка университеттерге караганда билим сапаты менен айырмалангандыгын белгилейт. Биздин университетке салыштырып өтсөк, биринчиден бул студенттердин көпчүлүгүнө жатат. Биз белгилеп айта кетсек, бул эки эгиз кыздар Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин дизайнерликте бүтүрүшкөн, айрыкча артыкчылык диплому менен бүтүрүшкөн экен. Азыркы учурда болсо булар өзүнүн жеке компаниялар менен иштешип жаткан учуру, бизнес кылып, Ооба. Алдыдагы ийгиликтериңиздерди, пландарыңыздарды айта кетсеңиздер. Азыр телекөрүүчүлөргө да кызык болот болсо керек. Биз менен маек куруу, сонун болгон кызыктуу оюндар. Бөлүп, эртең менен туруу, Экөөңүздөр да уйкучу экенсиздер. Уйкучу болгонго карабай эртерээк туруп келгениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдирели. Ийгиликтерди каалап калам. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү коомчулукта нааразычылыктарды жаратты. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулду. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом төкмөй болду. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдеги берүүлөрүбүз интернет жаңылыктары улантат. А мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.